бердіңбі қызды, мына тарбиялап ал, бүтті деп қыздың өзін айтып жөнөтүш керек ата-эне. Мына тиге бардың ошоның жауабындасың, болды деп баш аяғы үзүп кетти деш керек да. Ошондан кейін, пожалуйста, еркектің балансында болғаннан кейін, қайсы еркек жақсы көрсін ошол. Жамбаштарын томпайтып алып бір еркектің алдында жүрген. Қайсы мен жақсы көрмеймін. Мен жаман көремін анда бұл маңдайым жүрген. Мен қантип кигізейін өзім аялыма, болса қызыма, жамбашын томпайтып алып көшеде кетіп баратқан, автобуста сасып тұрған мен қанша жақсы көрейін. Жақсы көрген жерім жоқ. Мен айтам да, азыр могул жерде жакшы сөздөр айтылды, абдан бир омоктуу ойлор айтылды да. Бизде деген ыйман жок, анан өзүбүздүн динибизди билбейбиз, када салтыбызды билбейбиз дейт. Ошонун түбүнө эмне жетип атат? Ошонун түбүнө биздин аң сезимибиздин ойгонбогону жатат да. Биз деген баарыбыз аракка берилип, батыштын жаман саясатына берилип, жанакы агалар айткандай телевизордун жаман саясатына берилип атып, өзүбүздүн этегибизди ойлобой, бала чакабызды, үй бүлөбүздү, келечек муундардын тарбиясына, адеп аклагына ошол көңүл бурбастан ыгат. Ошондон ушундай бир окуялар келип чыгып атат да. Биз деген үй бүлө курганга деген эң биринчи бала чаканы ата-эне тарбиялабай атат, ошону даярдабай атат да. Кыздын милдети эмне, күйөөнүн милдети эмне, ошол болочок күйөө баланын милдети эмне, үй бүлөдө кандай кылып караш керек, кантип багыш керек. Жана эме балалар лох болуп атат деп атпайсызбы? Алар ошол өздөрүнүн милдетин билбей атат да. Аялды кантип багыш керек, аялга кандай мамиле кылыш керек, аялдын астында өзүнүн кандай адеп аклагын көрсөтүш керек. Ал эми аял деген күйөөсүндө кандай милдеттер бар, ошо милдеттерин билбегенден болуп атат да. Ата-эне үйрөтпөй атат. Ата-энелер эч ким үйрөтпөй атат. Буга деген коом мындай бир кайдыгер карап атат да ушул нерсегечи. Урматтуу катышуучулар, биздин коомдо айыл-элетте ушундай пикирлер бар. Ата-энелер баягы өздөрү сүйлөшүп, мажбур түрүндө үйлөп коюшат, ошондуктан ажырашуулар көп болуп атат дейт. Демек биздин жаштарыбыз сүйүшүп, күйүшпөй үйлөнүп атат деген суроо келип чыгып атат да. Буга сиздердин көз карашыңыздар кандай? Өзүм окуям айтып кетейин. Мен үйлөнгөндө ушул ата-энем менен сүйлөшүп алып берди. Мен чынын айтсам дин жагынан кичине илим алып жүрдүм, бирок атам энем сүйлөшкөн кыз деле алдым. Бирок Кудайга шүгүр азыр жашап атам. Жакшы эле, жакшы эле. Жакшы, Аллага шүгүр. Балам бар, бир балам бар. Жашоо жакшы, Аллага шүгүр. Сүйүү уланат бекен? Сүйүү уланат экен, аябай жакшы уланат экен андан кийин. Ага чейин негизи сүйүү деген бул үйлөнгөндөн кийин болот да. Ага чейинки сүйүүлөр балким ал туура эмес го, менин көз карашымда алар болбойт. Негизден өзүбүздүн кыргыздын ата салтыбызды унутуп баратканыбыздан болуп жатат. Ажырап кетиштердин көбүнчө себеби мен ушундан деп билем. Мисалы үчүн жаштар азыр ата-энеден вообще сурабайт да. Рас айтат, мына абам айтып өтүп кетти, ала качпайт. Ой, азыр эле көрсө өңүгө карап эле ала качат. Эртеси анын секрети анан ачылып калып эле бири-бири менен тил табышпай ажырашып кетет. Илгери мындай болгон эмес го. Бир ата-энелер куда түшүп, бири-бирин сыйлашып, бири-бирин урматташып, таанышып, билишип туруп, анан эки жак келишип, той кылып үйлөнгөн үй бүлөлөр ушуга чейин мен мисалы үчүн көп уга элекмин мындайган үй бүлөлөрүн ажыр. Мен деле өзүм балдарымдын Кудайга шүгүр 6 келиним бар, 6 келиним азыр баарысы жакшы, эч кандай мындай биздин ортобузда. Кандай болуп үйлөнүштү эле, кандай болуп алып бердиңиз? Мен şu келиндерим баарысын өзүм кемпирим менен мисалы үчүн ошо кудам менен келишип туруп, мына акыркы кечеги жакында да өткөн жылы bir balamды үйлөдүм, Кудайга шүгүр азыр мына балалуу болуп отурат. Мен кудалашып эле түшүп барып, эшиктин алдыга барып, ошонун кызын сукконун сурап барып үйлөндүрдүм. Кудайга шүгүр эч кандай проблема жок. Келинди өзүңүз тандадыңыз? Келинди өзүм тандадым, ата-энесин билемин. Bu жерде ата эч убакта ата-эне баласына жамандыкты каалабайт. Бул биздин мисалы үчүн баланы 15 кызыл эттен 20-25 жашка чейин тарбиялагандан кийин Алладан ошо ар бир ата-эненин бир тилеги бар. Кудай, мен балам өнүп өссө, шунун небересин көрсөм, шунун балдарын көтөрсөм деген үмүт менен. Анан барып эле бул бир жиндиге же бир бакшыга туш кылбайт да. Ата-энени да кичине сыйлашып, ата-энени да Сүйүү кандай болуп атат? Жакшы эле уланып атат? Сүйүү жакшы, нормальный азыр мына жап-жакшы жашап атышаттыр, Кудайга миң марта шүгүр мына. Анан дагы бир жери бар, анан бизде дагы көбүнчө кайненелерге көп претензия коёттур. Жок, кайненелердин баарысын эле бул жерде кайненелердин жаманы жок. Бул жерде кыздын же болбосо баланын да өзү да айыбы болот. Менин 6 келиним болгон болсо, биз мага 6 кыз келди, 5 кыз чыгардым, 6 кыз алдым мен. Мен баягы кыздардан onun ayırması жок мага. Мен кызым кетти, кайра кызым келди.
Манандай сезиш керек. Мен мисалы үчүн ошо түгөйлөрдөгү көп ошо ортодо үйлөнүшкө себеп болом да бир жерде кыз менен бала жактырды да. Кыз менен бала жактырды да атасы мынтет бизде деген мындай 120 000 керек дейт. А бизде деген каерде жазылган? Хадисте же аятта жазылган бизде деген биз деген мусулманбыз да. Жок, мен тууган уруктарым бар. А тууган уруктарыңды карап бул кыз менен бала жактырып эртең жакпаган бирөөгө берип ийесиң десе. Жок, мен да уят болом да дейт. А сен эртең Аллахтын астында уят болорун билбей калдың десе. Жок, бизде ушул ставка дейт да. Той чүрүшүң керек. Тойду эмне бир 10-15-20 000 чүрүп койсо болбойт. Бир кой союп, бир тасмал коюп, элден бат алып койсо болбойт. Жок, 25-120 000 керек. Ошол себептен кээ бир жерде ошол ата-ананын ставкасы да жетпей калып атат да. Кээ бирөө жүрөт, мисалы 60 000 алат элем деп, 60 000 табыш керекте үйлөнө албай Россияга жүрөт дагы. А бу жерден 1,5 миңге саунага кирип коюп атат. 1,5 миң сомго харамды кылыш жеңил болуп атат, халалды кылыш кыйын болуп атат. Ага условия кудагыйлардын ортосунан да келип атат. Бияка каршы пикир айтып коеюн дедим да. Ти кыздын ата энеси сураган акысы бар да, ошончо жыл тарбиялап өстүрүп кийинтирип анан сут акысы деген бар, ошого сураган акысы бар да. Баш алып атпайбы тигилер? Биздин мазхаб боюнча өзүнүн ставкасы бар да. Мисалы үчүн пайгамбарыбыз хадис бар дейт. Эң аз махыр дейт, бир чыны сууга дагы пайгамбарыбыз майма кылган да. Анын махыры тийинче карасаң эшиктин алдында бир тоого жок да, бирок 120 000 сурап атат. Эртең 120 000 өткөзүп андан ары окат эмне алыш керек? Кичине ошого ылайыктуураак келип карап бериш керек эле да. Мына мейли болуптур, шартың ушул болуп атыптыр. Бир жакта мусулманбыз деп. Жок, 120 000 алып кел, анан кийин ар жакта жашооңду дагы улантасыңбы, той алып бересиңби, үй алып бересиңби, бала чакасына дагы бала мал таап бересиң, ал өзүңдүн ишиң, мен ставкамды алып калдым. Анан ошондой себептен алып калды, анан тиги айла жок жабышат келине. А келин баары бир айла жок, болгонун берди, анан ажырашат элем деп да чыгат да. Баары бир арга жок, мен аркаман көзүмөн да карайт деп. Ошондойлар да болуп атат да. Айтып атышаттар, азыр мен, например, ата энем эле алып, таап, үйлөнгөнмүн. Кудайга шүгүр 3 балам бар, жакшы эле жашап атабыз да. Ата эненин да сөзүн уккан жакшы эле болот го дейм. Адамзатты кантип алып качаттар, мен ушуга хайранмын да. Şu ajrашып кетиштин негизги себептери шунан. Негизги себеби анын акчасы күйбөсү. Ал эмне? Бүгүн алды эртең кой берип жүрөт. Толуп жатат экен кыз. Көчөдөн кармап эле малды да бирөөнүн тоогунда урдаганда коркосуң. Азыркы жаштар илтимос силерде şu суранам, şu ала качкан нерсени койгула. Жагабы? Ата-энеңе айт, палан кыз мага жагат. Шуну барып эшигин алдыга босокос жатып алып, шонун кызматын кылып да болсо ошол кызды алып берели. Бирок ошо ала качкан нерсени койгулачы. Бирөөдүн бир канча мына 20 жыл тарбиялаган, шону сактап бүгүн гүлдөө бир жерге кондурайын деген нерсең колуңдан алып кетип оозуң кургап отуруп калат да. Анан турмуш болбойт да. Турмуш болбойт. Бирок мындай болуп атпайбы? Азыр мына сиздердин кыздар го тарбияланган да. Бар деген жаңарга барат. Азыр бирок биздин коомдо кыздар бар, 100 күйөө келип түшсө да барбайт. Же окуган окуу жок, же кылган иши жок. Күйөөгө чыксаң чыкпайт. Ошо көчүктөрүң кыймылдатып, ары бери жүр да. Ар кимдин көзүн кызыктырып. Анан ошо бала бечара кызыгып алып атат да, мен алып алсам ушу жакшы болот эле деп. Анан келсе эле жок. Ой, кел күйөөгө чыгачы мага десе жок. Ой, келчи деп экинчиси келсе жок. Анан бирөө келип ала качып кетет да. Анан кийин чынында кээ бирлери бактылуу болуп кетет да. Мисалы сиздерде го чык десеңер кызыңар чыгат. Тилиңерди алат. А биздин коомдо ошондой болбой калды. Биздин коомдо эч кимдин тилин албайт. Ата-энесинин тилин да албайт, эч кимдин тилин албайт, үй күйөөгө да чыкпайт. 25ке чыгып калса эле күйөөгө чыкпайт. 30ка чыгып калса эле күйөөгө чыкпайт. Мына ошондой болуп атпайбы bizde проблема. Бул жерден жигит айтып атпайбы, жанагындай 120 000 талап коюп атып. Чынында Куранда айтат да, аялдарга кыйынтар алтын бергиле. Кыйынтар деген үймө көп бергиле дейт. Мен мындай да, мен макул болгон себеби мындай болот да, мен иним бар да, анан калың бербейм дейт да. Анан эмнеге бербейсиң десе, жанагы хадисте дейт да, пайгамбарыбыз айткан, эң жакшы нике бул арзан болгон нике. Анан мен сен эмнеге бул хадисти алдың, а эмнеге Куранын аятын алган жоксуң? Куранын аятын айтып турбайбы? Кыйынтар алтын бер деп. Көп алтын бергиле деп. Айтып атпайбы Куран? А эмне үчүн аракет кылбайсың? Мисалы, колунда бар да, мен айттым, ал сен үчүн эмес ол хадис. Ол хадис колунда барлар үчүн. Колунда барбы? Бер. Сенде колунда бар, эмне үчүн бербейсиң? Азыр көпчүлүк эле туугандар кафеде өткөрүүнү, тойду кафеде өткөрүүнү мода кылып алышпадыбы?
кээ бирлер айтып калышат 400 000 сом кетип той өттү же болбосо 500 000 кетти деп мактанып калышат да. Ал той өткөргөндөр өткөрүп коет, бирок кээ бир жигиттер үйлөнө албай 400 000 500 000 акча табам деп Россияда үйлөнө албай жүргөндөрүн угабыз да. Анан бир жеңил желпи эле үйлөнүп алышты биз кеңеш берсек, жок, мен качан гана ошончо акча табам, андан кийин үйлөнөм дейт. 500 000 акчаны канча жылда табасың десек, билбейм дейт. Азыр канча акчаң бар десем, азыр ак эле сумманы айтат. Ушинтип үйлөнүү кечигип биздин кыздарыбыз дагы турмушка чыга албай атышат, эркектерибиз дагы үйлөнө албай атышат. Бул улуттун зыяны, бул катастрофа деп түшүнүш керек да мындай нерсени. Шарият боюнча ысырап кылбаш керек да. Алыңа жараша кылыш керек. Чындап эле жанагындай өзүңдүн алыңда эч нерсе жок, колуңдан келип мына чоң астрономический сумма сураганда туура эмес. Бирок колдо бар кишиден сураш керек да. Колдо бар болсо бериш керек. Аялга аябаш керек. Буш аялды бүлө көрөм деп, мисалы Манастан сураганда тажиктер айтат да, бул Кыргызстан сурай бер, булар качып кетет дейт. Анан кийин айтөрлө дейт, Манастын атасы Жакып. Айтөрлө канча сурасаңар. Анан кийин мынча төө, мынча уй, мынча бука, мынча нерсе бересиңер, анан мынча алтын бересиңер дейт. Анан болуптур дейт да. Анан 3 эсе көп жыйнап кел дейт да. Ошо анткени аяган жок да. Ошо аябай берсе дейт, аял үчүн аябай берсе дейт. Ошо шариятта ушундай аябагыла дейт да. Жакшы бергиле дейт. Анан чынында мына мен ошо айтарым, ошо жакшылап тарбияласак да кыздарыбызды, балдарыбызды. Бул жерден бир эле кыздардан эмес, балдардан кетип атат. Айтып атат жана лох болуп алат деп. Анан лох болсоңар, анан конечно силерде кире дейт. Кыздарыбызды да жакшы тарбиялайлы, ошо барган жеринде мына бүлө болуп кетейин, атам энемди уят болбосун, ушу кайненем, кайнатам ата энемди каргабасын, атаң менен жерге кир, энең менен жерге кир, ушу тарбия берген ушул деп каргабасын деп, ушу кыздарыбыз да жоопкердүү болсун да барган жеринде. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мына өзүңүздөр көрдүңүздөр, биздин ушул Чүй областына караштуу Ысык Ата районунун Кызыл Суу айылынын тургундары менен биз сиздерге ушул үй бүлө жөнүндөгү азын олак сөз кылдык. Чечимди сиздер чыгарасыздар. Пайгамбарыбыз айткандай, ар бир амал ниетке жараша болот дейт. Ошондуктан ниетибизди жаңылап, жакшы жаштарыбызга тарбия берели, аталарыбыздын насихат кеңештерин угалы. Бүгүн биздин конокто Ысык Ата районунун баш имам хатиби Ислам Мамаев атабыз конокто болду. Жана коомдук ишмер Илмүрөк Адеп Ахлак жана Маданият борборунун мүдүрү Өзбайжы Чотонов конокто болду. Урматтуу телекөрүүчүлөр, үй бүлөңүздөр бекем болсун, үй бүлөңүздөрдө ийгилик болсун. Бүгүнкү жаштар эртеңки келечек, жаштарыбызды жакшы тарбиялайлы. Кийинки эфирден жолугушканга чейин сиздер менен коштошом. Салам алейкум.